Ырысбектин апасы акыркы жолу Бишкекке барып иштеп келем деген сөзүн эсинен эч чыгара албайт. Анын айтымында маркум Касым Тынстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин физика техникалык факультетинин сырттан окуу бөлүмүндө билим алчу. Ырысбектин эжеси жана эниси бар. Балдардын улусу болгондуктан үй бүлө багууда атасынын түйшүгүн тең бөлүшчү. Аябай бизге ушундай жардам берип, аябай жакшы жардамдарын кылып атты. Негизи чынында эле аябай эме кылды бизди. Шайыр аябай жашоону жакшы көргөн, мисалы бизге кылган отношениясы аябай жакшы. Каракол шаардык мэриясынын билдирүүсүндө Ырысбектин ысымын бир көчөнүн атына ыйгаруу тууралуу пикирлер 2010 жылдын май айынан тартып эле карала баштаган. Жыл жаңырар алдында табличкалардын эскистери даярдалып, бир тууган ата-энесинин алдында текшертилип, жаз айларында тактап айтканда апрель айында көчөнүн атын өзгөртүүнү туура көрүшкөн. Биз бүгүнкү күнү ушу 1 жылдык мааракесине арнап 7 апрель кайгылуу окуя болгон. Бүгүн мына тең туштар келип атат. Биз ошо мэриянын аппараттын балдары келип атышат, шаардын кеңешинин аппараттындагы жетекчилер келип атышат. Ошо бүгүн ушундай баары чыгып ошо тагып коелу деп атабыз. Эске салсак, мына бул көчө жаңы курулуш убагында Мурас деген ысымга ээ болгон. Эми мынтип 2010 жылдын май айынан тартып каргашалуу апрель окуясы өткөндөн кийин бул көчөгө Ырысбек Садабаев атындагы ысымы коюлсун деп токтом чыгарылган. Мына бүгүн Ырысбек өзү чоңойгон көчөгө ысымы коюлуп, ар бир үйгө табличкалар урулуп жатат. Кошуна туугандардын айтымында бул көчөнүн жаш уландары тартиптүү, ислам дининин шартына көнүп, көпчүлүк убактысын ыйман темасына бурушчу. Алардын арасында маркум Ырысбек Садабаев дагы бар. Көчөдө жүргөндө балдар менен ойногондо аттан дыккан, мындай бири-бири менен урушпаган, ушундай жакшы бала болчу. Ар бир өткөндө ата салам алейкум дегенден башка сөз айтчу эмес да. Революция болуп түштү дагы ошо өз жанын эл үчүн деп кыйды да. Мына кыз бала ошо кыйын жакшы бала эле. Дайыма астында жүрчү. Өзү ак көңүл болчу. Кошумча айтсак, ушул эле күнү апрель окуясына курман болгондордун жаркын элесине арналып, спорттун карате түрү боюнча республикалык турнир өткөрүлдү. Анда облустун бардык аймактарынан жана Чүй Кара Балта шаарларынын мушкерлери дагы келишкен. Мелдештен сырткары мушкерлер техникалык даярдыктарын көрсөтүшүп, кыргыздын эр азамат уулдарын эч качан унутпай тургандыгын белгилешти. Эске салсак, Мелдеш Каракол шаарында өткөндүгүнө байланыштуу бул жерге Ырысбек Садабаевдин атасы Канатбек Садабаев дагы катышты. Карате до федерациясы бүгүн 87 биздин кыргыздын немелери эрдиктерине карата уюштурулган. Бүгүн ошого өтүп жатат да. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортон, Ысык Көл облусу, Күндөлүк.